Assalamu alaikum Kırgız elim. Hurmatlı Sadır Nurgojoyevich, Kamçıbek Kıdırşayevich. Biz sizlerge kayrılığımыздың sebebi sizlerдің başыңızlardan da bunday günдөр ötken. Bir malda sizler kamalıp, kıyınçılık tartıp, жүргенде elimiz, jurtubuz menen aksakalдар çoğulup, eneler çoğulup pata kılganбыз. Ушул кыран жигиттерибиz камалды. Ушу кыран жигиттерибиz чыксын. Булар эл үчүн иштей турган жигиттер экен. Мамлекетти күчөтө турган жигиттер экен деп. Мына азыркы күндө биз көрүп отурабыз, сиздер аябай чоң иштерди кылдырыңыздар. Шекирик жашап азыркы күндө Кыргызстан мамлекетинин экономикасы ыдыпы көтөрүлгөн эч бир мамлекеттердин экономисттери түшүнбөй атат. Биз сиздерге мына ыйык Сулайман тоонун түбүндө отуруп карылышыбыздын себеби биздин кыран жигиттерибиз ушул санариптик акчага азыр бүт дүйнө өтүп аткан маалда биз дагы артта калбайлык Кыргызстан деп ушул биз балдарыбыздын проектилерин колдоп, ушул балдарды сүйлөшүп, ушул балдарды биз эч ким заставить эткен жок. Өзүбүз ушул балдардын проектин колдоп, ушул блокчейнди ниет кылып, максат кылып, биз да өзүбүз балдарыбыздын келечегине инвестиция кылганбыз. Азыркы күндө кээ бирки түшүнбөчүлүктөрдүн негизинен балдарыбыз доктартып отурушат. Биз сизден суранат элек. Азыркы күндө ушу балдарыбыздын проект менен өзүңөр жеке таанышсаңар, ушу балдарды прием кылып сүйлөтсөңөр, анан биздин айтканыбыздын, даттанганыбыздын туура экендигини көрөсүздөр. Келечекте Кыргызстан мамлекетибиз өңгөн өскөн мамлекеттердин катарында болсун. Элибиз, журтубуз мына канчадан канча балдарыбыз, кыздарыбыз талалап, үй алабыз, жер кылабыз, балдарыбызды окутабыз деп башка мамлекеттерде мигрант болуп жүрүшөт. Азыр булардын проектинде ушу мигранттарды Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, дүңгүрөткөн проекттери бар экен. Ошон үчүн биз ушу проекттерин колдоп, ушуну бүтүн кыргыз элинен суранып, ушу балдардын чыгарылышына биз сиздерден суранып кетебиз. Балдарыбызга жардам бергиле, алардын проекти менен таанышып көрүңүздөр, жакында сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан кийин элибизде, журтубузда тынчылык, аманчылык болсун, жакшылык күндөрдө жолугушайлы. Саламатсыздарбы, МСМ группасынын жамааты. Жогору жакта 122 менен бүткөн айым туура айтып атат. Ушундай болчу, анан кийин ушундай болду, анан Исраилдин митчанын, античанын деп коюп үйдү жата берген менен пайда жок. Эмнеге уюштурган киши жок болуп атат, мен да түшүнбөй жатам. Мындай баштап бир арыз жазып Садыр Жапаровго тийиштүү жерлердин баарына арыз менен, тосма арыз менен кайрылат. Мына ушу 4-үнчү жолу кайрылып атам мен сиздерге. Кана ушу лидерлер чыгып бир мындай баштап элдин колун койдурса, миллиондогон киши кол коюп кирсе, кандай элге реакция кылбайт, кылат да, элге жооп берет да. Биздин эч кандай дообуз жок, бизге бир тыйын карыз эмес Израилдин, биздин эч кандай дообуз жок. Биз Израилдинге рахматтан башка айтарыбыз жок. Биз мировой биржага кирдик, ошого рахмат айтабыз. Өмүрлүү болсун, чыгарып бергиле деп айтыш керек да. Эмне реакциясы жок эле жатабыз биз. Мен да такыр акылым жетпей койду, ушуга мындай бир уюштуруп, арыз жазып кол койдурган бир кана баягы жанында жүргөндөрдүн баары кайда кетти дейт, дым го. Чыкпайбы ошолор? Өздөрүнүн аты менен чыкпай эле мындай арызды жазып туруп, жалпы эле кол койдурса, мен баланча деп эле атын айтпай эле чыксынчы. Арызды жазып, тиги кол койдуруп жалпы. Ар бир область өзүнүн немелерине билет го саткандарын, тиги МСНге киргендердин канча тизмеси бар, канча киши бар. Кол койдурсун, ошонун баарына кол койдурсун. Калп деле Израилдин андай болчу, анан мындай болчу деп жата берген менен эч пайда жок, отура берген менен үйдө. Аллахым да аракет кылсаң, анан берекетин берет. Билбейм, калп эле Израилдин сонун бала болчу, анан шумдук болчу деп оозубуз менен айтып койгонубуз менен, колубуз менен эч кандай кыймыл болбой атат. Мен да ошого нааразы болуп атам. Мына уже ушул группага белгилерге деле мен 4-үнчү жолу кайрылып атам. Айдабай, арыз жазып кирип, эл кол койдуруп кирели деп. Что-то эч ким кыймылдабагандай эле болуп атат, билбейм. Заявление жазып туруп, тосма арыз жазып бериш керек болчу. Бир да бирөөбүздүн эч кандай Израилдинге дооматыбыз жок. Ал бизге бир тыйын карыз эмес. Биз мировой биржага кирип койду. Акчаларыбыз тиги немебизде турат, кошелегубузда. Чыгарып бергиле деп сунуш киргизип, мындай талап кылып кат жазышыбыз керек эле да.
Жандап жүргөндөрдүн баары кайда кетти билбейм, тынысыңар го дейт, чыгап өзүңөрдүн атыңардан жазбасаңар да элдин атынан жазып чогултуп мындай кол койдурбайсыңарбы, кызыксаңар го айланай. Эртең күн эсирадин чыгып калса деле жооп бергениңерге жакшы го, мындай аракет кылдык деп. Кыймылдабайсыңарбы?